Мединадан мен бир мисирлик зыяратчы кыз менен сүйлөшүп, ал мага полный Ниса сүрөсүн өзү окуп, экөөбүз кайталадык да. Мен аябай ыраазы болдум, бактылуу болдум. Биз бири-бирибиздин тилибизди түшүнбөсөк да, баарыбыздын тилибиз бир экен. Ажыга, умрага акчасы бар киши келбейт. Аллах Таала каалаган, анан ким чын жүрөгүнөн эңсеп жүрсө, ал адам сөзсүз келет. Салам алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозоңуз кандай өтүп атат? Мекке, Мадина шаар кандай болуп атат? Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Аллахка шүгүр. Аллах Тааланын ушунча миңдеген дүйнө элинин ичинен тандап мени ушул өзүнүн ыйык жерине, ыйык сапарга чакырганына мен аябай чексиз ыраазымын. Аллахка шүгүрлөр болсун. Айтсаңыз, ушу 17 март күнү баардыгыбыз ошо умра сапарына чыгабыз, аттанабыз дегендеги бир абалыңызды айта кетсеңиз. Мен биринчи жолу келип атканга обыкновенный эле сапар сыяктуу сезилди именно ошол күнү. Ага чейин барасың дегенде мен ошол 17 апрель күндө, март күндө аябай күттүм. Анан когда самолетко отургандан кийин анан уже башталды да, башкача, таптакыр башкача ощущение болду. Анан ошол умра сапарыбызда бир 19 адамдай болдук. 19 адамдын ичинде сиз курактуулар дагы бар экен, сизден улуулар да бар экен. Бир туугандай болуп калдыңызбы? Арасынан курбуларды таба алдыңызбы? Ооба, мен кошунам Мира экөөбүз келдик. Үй бүлөбүз менен, алда үй бүлөсү менен келди. Мне было так весело. Бияктан жакшынакай бир туугандарды таптым. Кызымдай болгон Улжан деген кыз менен тааныштым. Мурун биз студент кезде агайларыбыз айтчу, ар бир жаңы таанышкан адамың сен үчүн дүйнөнүн ачыла элек бир бурчу деп. Мага ага мен дагы бир жолу ынандым. Ушул жердеги улуумун дагы, орто жаштагы мен курактуу, менден кичүүлөр көп экен. Ошолордун ар бирин карап туруп, ар биринен жакшы жактарды алганга аракет кылдым. Ошол сиздин умраңызга ким себепчи болду? Балким көптөгөн дубалардын аркасында, көптөгөн адамдардын айтуусу менен келип калдыңызбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мен бул күндү аябай күткөм. Я знала, что мен умрага келет экенимди. Балдарыбыз мурун Анталияга, Дубайга чакырса такыр макул болчу эмеспиз. Жок, биз ажыга, мен умрага эмес, ажыга барабыз дечүбүз, ажыга барабыз деп жүрүп эле. Анан быйыл балдарым, жолдошумду өзү чогултуп жүрчү, жылда эле акча чогултчу, бирок тиричилик деген ошол экен да, башкага жумшалып кетип эле, улам артка жылдырыла берчү да. Анан быйыл Аллах Таала жолун ачыптыр. Негизи жолдошум ошо келмек, мен болсо азыр эмес деп аткам. Анан Аллахка шүгүр, Аллах Таала мындай ыйык сапарга өзүнөн өзү бар жоктун баардыгын өзү белемдеп берип койду. Ошо мен учурдан пайдаланып, ата-энебизге, бир туугандарыма, өзгөчө балдарыма, анан жолдошума аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Мен силерден ыраазымын. Силерден Аллах ыраазы болсун. Алгач биздин рейсибиз Кувейт өлкөсүнө болду. Андан кийин Кувейт өлкөсүндө бир аз турдук дагы Мадина шаарына келдик. Ошол Мадина шаарында түшкөндөгү биринчи абалыңызды айтсаңыз, ал жактан мечитке киргенде эң алгач замзам суусун ичкен учурун айтсаңыз. Ал учурду мен айтып сөз менен жеткире албайм. Аны ар бир адам, мен мусулманмын, мен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламды сүйөм деген ар бир адам мындай жерге келип өзү ошол убакытты жон териси менен сезиш керек деп ойлойм. Андан кийин Мадина шаарын бүттүк дагы Мекке шаарына келдик. Мекке шаарындагы бир абалыңызды айтсаңыз, умра башчыбыз ошол лаббайк дегенди айтып баратып, анан ошол качан гана кара ташты көргөндө ошол жерден өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөн чыккан бир дуаны айтып калган эди. Сиздин оозуңузга кандай дуалар келе алды? Ал сыр боюнча эле калсын. Тамактарды сагына алдыңызбы же өзүңүздөр ала келдиңиздер беле? Аллахка шүгүр, мурун келип жүргөндөр айтышкан, ажекебиз дагы айткан, буларды алгыла деп, ошолорду алганбыз. Анан бияка келгенде өзбек бир туугандарыбыз күнүгө ооз аштырып, ооз жаптырып атат. Өзбек кухнясы кыргыздын кухнясына эле окшош. Мен Кыргызстанда жүргөндө эле мен ушул ыйык сапарга, ыйык жерге дагы бир жолу таң бердим. Ушу дүйнө эли
элин батырып ушунча дүйнө элин бирөөсүн бир капа кылбай курсагын тойгузуп ишиндирип кийиндирип жедирип эс алдырып атканына. Ибадат кылып жаткан учуруңузда астыңыздардан өзбек туугандар, казак туугандар, тажик бир туугандарды көрө алдыңызбы жана алар менен көргөндө бир кандай сезимдер пайда болду? Көрдүм, мен көп жолуктурдум. Не знаю, мен почему-то тилин түшүнбөсөм да алардын дилин түшүнүп аттым. Мединадан мен бир мисирлик зыяратчы кыз менен сүйлөшүп, ал мага полный Ниса сүрөсүн өзү окуп, экөөбүз кайталадык да. Мен аябай ыраазы болдум, бактылуу болдум. Биз бири-бирибиздин тилибизди түшүнбөсөк да, баарыбыздын тилибиз бир экен. Айымдар негизи мындай эмоцияга келип, көз жаш улам-улам балбылдап кетет. Деги эле айтсаңыз, сиз Мадина шаарындабы, же Мекке шаарындабы, же балким элдер уктап жатканда тахажжуд намазындабы, кайсы учурда бир сиз мындай жүрөгүңүз титиреп ыйлай алган учуруңуз болду? Мен Мединадан мечитте каждый раз кирген сайын, особенно сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын розасына киргенде, ал жерге киргенде жүрөгү таш адам эле ыйлабай калбаса, любой киши баягы жан дүйнөсү ошол жерден айткысы келгенин айтып, мне кажется, прямой байланыш ошол жакта болуш керек. Конечно, тиги Кабаны көргөндө ал учурду сөз менен жеткирүү кыйын да. Умра башчысы тууралуу айта кетсеңиз, сиздерге кандай кызмат кылды? Сиздер кылып жаткан ибадаттарыңызга бир сиз өзүңүздүн купулуңузга толгондой аткара алдыбы? Аллах ыраазы болсун биздин ажикеден. Мен келем деген ойдо деле жок болчу, ошонан жолдошумду алып барыңыз, жеңемди дагы обязательно алып барыңыз деп ажикебиздин айтканда бизге аябай чоң түрткү болду. Ошентип жоктон бар болуп эле келип калдым. Мен айталам, ажыга, умрага акчасы бар киши келбейт. Аллах Таала каалаган, анан ким чын жүрөгүнөн эңсеп жүрсө ал адам сөзсүз келет. Ажикеге болсо Аллах ыраазы болсун, мен ажикебизге эки дүйнөнүн бактылуулугун каалайм. Ушунча кишибизди жөжөсүн ээрчиткен тооктой болуп, баардыгын ордуна кайып, кимдин ичкен талмагы, кимдин эмне бут ооруп калды, кимдин көзү ооруп калды, ошондон бери переживать этип, баарыбызга жол башчы болуп атат. Бирок бизге аялдарга илимди үйрөтпөрө болуш керек экен. Ошон үчүн аял заты мен сиздерди умрага, ажыга келерден мурун эмне үчүн баратам, мен каяка баратам, мен аяка барганда эмне кылам, кандай кылып ибадат кылам деп ошолор жөнүндө ойлонуп, толгонуп, бул ислам аябай көп нерсени камтыйт. Хотя бы фих илими боюнча акыйдабызды түздөп, анан мен мурун дагы айткан уккам, тиги аяка барганда Куран окуганды билбегендер аябай ыза болот, ыйлайт деп. Аллахка шүгүр, менин устазыма ошо бизди кичинекей баладай кылып жетелеп, бизди алдап, ошо буквадан баштап үйрөтүп, ошо бизди окутуп, анча-мынча сөздү үйрөтүп койгонуна мен ошо мага илим үйрөткөн устазаларга баардыгына эки дүйнөдө ыраазымын. Биздин ажикебизге дагы кыяматка чейинки ажикебизден, ата-энесинен тарай турган небере чөбөрөлөрүнө, урпактарына өмүр бою ушу Аллахтын баардыгын бирлигин элге жеткирип, ушундай ыйык жайларда кызмат кылып, ушундай эл үчүн бел чечпей кызмат кылган инсандардан болсун. Абдан ыраазымын. Бул умра ибадатына, ажылыкка келгенде бүткүл дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын баардыгы бир жерге топтолуп атпайбы? Анан айрыкча жума күндөрү 5 миллион, 3 миллионго жакын элдер топтолуп калып атат да. Анан сиз өзүңүз көзүңүз менен кайсыл мусулман өлкө абдан мындай тартиптүү, адептүү, баардыгы бир сап менен басканын көрө алдыңыз? Индонезия, Малайзия, анан көбүнчөсүн мен өзүбүздүн кыргыз элибизге баа бердим. Кыргыздын жигиттери дагы, кыргыздын айымдары дагы, ушунча элдердин арасынан эң эле маданияттуусу мен кыргыздар деп айта алам. Бардык жагынан төп келет экен кыскасы. Кудай буйруса дагы ден соолук болуп, дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, кийинки жылдары кимди алып келүүнү, кимдер менен келүүнү кыялданып, пландап жатасыз?
Аллах Таала дагы чакырса, мен толук үй бүлөбүз менен келгенди каалайм. Балдарымды, кыздарымды бүт бардыгын тең. Бир туугандарымды дагы мен уже бардыгын бөлүштүрүп койдум. Махрамы жок эжекелерим бар, ага байкелеримди ушу бөлүштүрүп бардыгын планировать этип койдум. Сизден Алла разы болсун. Бул жашоодо эң жакшы белек бул адамга адам убактысын бөлүү дейт. Убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул интервьюнун аягында бир өзүңүз кайрылуу жасап койсоңуз, балким сиз сыяктуу сиңдилериңиз бар, туугандарыңыз бар, дос курбуларыңыз бар. Аларга да ушул умра ибадатынын бир баалуулугун айтып, эфирибизди бүтүрсөк. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим, баарыңыздар Дубайга барып эс албай эле койгула, Анталияга барып эс албай эле койгула. Аллах Таала биз өзүбүздүн көп жашообуздун көп бөлүгүн уже жашап койдук. Мен, например, лет 50, эл ортонун 50 жаштайт, жашоомдун жарымын жашап койдум десем болот. Сиздерди дагы Аллах Таала өзүнүн алдына барганда эмне менен келдиң деп айтат. Анан сурабайт, сен Дубайга барып канча жолу эс алып келдиң, Анталияга бардыңбы, Шри-Ланкага бардыңбы деп сурабайт. Аллахтын алдына келгенде жогоп бере албай калбагандай болуп, ушундай ыйык сапарларга, ыйык зыяраттарга убактыңыздарды коротсоңуздар дейм. Анан чем раньше, тем лучше. Бир күн болсо дагы мындай ыйык жайларды зыярат кылганга шашылыш керек. Сизден Алла разы болсун. Буюрса ден соолукта болуңуз, ибадаттарыңыз кабыл болсун.